Ирандын түндүгүндөгү Альборз тоо тизмеги Каспий деңизинин түштүк жээгин бойлой созулган байыркы Гиркан токойлорунун мекени. Бул кереметтүү жашыл алкактын көбү Ирандын 3 негизги түндүк провинциясында, атап айтканда Гилан, Мазиндаран жана Голестанда кездешет. Бул аймакта күз алтын мезгил катары белгилүү. Мазендаран провинциясынын маданий өзгөчөлүктөрүн издөөдө биз Шамистан шаарынан Альборздун алтын бийиктеринде жайгашкан кичинекей айылга алып барган тоодогу жалгыз жол менен Вааз деп аталган айылга бет алдык. Ал жерден лактараши деп аталган искусство түрү менен таанышабыз. Мен бул өнөрдү жасаган үй бүлөнүн 6-чы муунуна таандыкмын. Менин атам, чоң атам жана чоң атам. Ошондой эле алардын ата-бабалары кол өнөрчүлөр болушкан. Жана мен бул кесипти аркалаган биздин үй бүлөдө 6-чы муун экенимди билем. Бул искусство түрүнө 400 жылдай болду. Бул лак деп аталат. Тамак үчүн жыгач идиш дегенди билдирет. Менимче клен дарагынын жыгачынан сонун идиштер даярдалат. Анткени ал жылмакай, ак жана жарылбайт. Жыгач нымдуу болгондо биз кесип даярдап баштайбыз. Андан кийин жаракаларды болтурбоо үчүн анын бетин өсүмдүк майы менен майлайбыз. Бизди айыл эленин салттуу кечки тамагына чакырышты. Жыгач идиштерден тамактанабыз. Бул чыгармачылык байыркы, нукура жана чыныгы искусствонун бир түрү. Анда колдонулган бардык материалдар табигый жана аны жасоодо эч кандай техника колдонулбайт. Бул куралдарды карасаңыз, алардын баары антиквардык жана жөнөкөй экенин көрөсүз. Чоң атам аларды мага мурас кылып таштап кетти. Альборз тоо кыркаларынын чокуларындагы бул кичинекей айылда Гирканиянын жыш токойлорунун арасында улуттук искусство дүйнөлүк байлыкка айланат. Мастер Гельт жана анын үй бүлөсү 6 муундан бери лактараши искусствосунда кесипкөй болуп келишкен. Бул 400 жылдык аракеттин натыйжасы ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесин толуктады. Дал ушул жер лактараши искусство чыгармачылыгынын туу чокусу десек болот. Бул курал менен мен формаларды элестетип, жыгачка оюп алам. Ар бир үлгү элес, ой чабыт, фантазия менен иштелип чыгат. Алдын ала кагазга эч нерсе түшүрбөйм. Биз вазалар жана башка көптөгөн буюмдар сыяктуу 50-60тан ашык жыгач буюмдарынын түрүн жасайбыз. Биз жыгачты дандын боюна иштетебиз. Бул буюмду катуу кылат жана жумуштун баалуулугун арттырат. Техника, жабдуулар жыгачтан көптөгөн формаларды жасай алышат. Бирок формалар убакыттын өтүшү менен өзгөрөт. Бирок биз колго жасаган нерселер туруктуу жана 100 жылдан кийин да өзгөрбөйт. Мазендаран провинциясындагы мастер Фаттахи сыяктуу усталар кургатылган жыгачка жаңы жашоо тартуулашат. Бул чынжырды жөнөкөй курал кичинекей кескич менен жасап чыгуу жумуштун эң татаалы болсо керек. Мындай сыйкырды жаратуу албетте чоң чеберчиликти жана маңдай терди талап кылат. To create this chain from a whole chunk of wood using a simple tool. Эйнолла Фаттахи 50 жашта, ал кичинекей кезинен эле жыгач чегүүнү үйрөнгөн жана анын айтымында ошондон бери бир да күн лактарашиден алыс болгон эмес. Мастер Фаттахи бош убактысын жаңы ойлоп табуулар жөнүндө ой жүгүртүүгө жумшайт. Анын бардык эмгектеринде кол тамга катары өзүнүн бир бөлүгү сакталып кала берет. Ал галешлак деп аталат жана клен дарагынын жыгачынан жасалган. Илгери адамдар бул идиштен тамак жешкен. Бул джуле деп аталат, уйларды саап алуу үчүн колдонулган. Ал эми бул калез деп аталат, ичине суу же сүт куюу үчүн колдонулган, кашык катары колдонулган. Лактараша искусствосы болжол менен 7000 жыл мурун пайда болгон. Бул токой элинин кол өнөрчүлүгү чийки жыгачты күнүмдүк колдонуу үчүн буюмга айландыруу чеберчилиги жана ыкмасы. Ошол эле учурда кооз адатта атадан балага берилет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Иранда лактараши чеберлери саналуу гана калды. Заманбап шаймандардын жана ашкана буюмдарынын пайда болушу адамдардын жашоо образындагы кескен өзгөрүүлөргө алып келип, байыркы искусствонун жок болуп кетүү коркунучуна жеткирди.
going to try this wonderful porridge called the germas. Мен азыр жыгач идишке салынган гирмас деп аталган даамдуу боткону бул сүйкүмдүү кичинекей кашыктын жардамы менен сынап көрөм. Бул тамакты ого бетер жагымдуу кылган нерсе лактарышы жасоо өнөрү али жок боло электигин жана айыл жеринде, айрыкча Ирандын түндүгүндө көптөгөн адамдар дагы эле колдонуп жатканын көрүү. Ошентсе да бул салттуу жана байыркы кол өнөрчүлүктү сактап калууга аракет кылгандардын саны дагы деле аз.